Саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинар тренингдин темасы баалоонун түрлөрү. Алгач төмөнкүлөргө токтоло кетсек, класстын натыйжа алуу башкаруу, баалоонун түрлөрү, билим берүүдө интернет булактарынын ар кандай жолдорун туура колдонуу. Мектеп адамдарга жашоонун оюн талаасындагы жоруктарын, куралдарын, түгүл анын кандай аткарыла тургандыгын көрсөтүп, турмуш сынактарын жазуу жана ОЗЕК түрүндө тажрыйбада далилдеп, белгилүү жүрүм-турум эрежелерин калыптандыруучу машыгуу талаасы. Себеби оюн эрежелерин билбеген оюнчу оюн талаасынан четтеп калышы мүмкүн. Ошондуктан кесипкөй оюнчу болууда оюндун эрежелерин, куралдарын билүү абзел. Адам табиятынан кандайдыр бир нерсеге, өнөргө, окууга жөндөмдүү жаралган. Ал эми мектепте өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу маалыматтарды жана эрежелерди үйрөнүшөт. Чыныгы жашоодо мектептен жана табияттан берилген, өздөштүрүлгөн жөндөмдүүлүктөрүн колдонот. Кээ бир окуучуларда мындай суроо жаралышы мүмкүн. Мектепте жашообузда эч колдонбой турган билимдер жана жөндөмдүүлүктөр үйрөтүлүүдө. Бирок мындай ойдон алыс болушубуз керек. Себеби мектепте үйрөтүлгөн билим көндүмдөрүнүн көпчүлүгү жашоого даярдайт. Ал эми жашоо бул керемет дүйнөгө саякат кылуу болуп эсептелет. Классты натыйжа алуу башкарууда жылуу атмосфера тартуулоо. Унутпаңыз, көпөлөктөр жарыкка карай кандай шашылыш утса, балдар да мээримдүүлүккө, жылуу мамилеге ошондой чуркашат. Көзүнүн жарыктыкты, жүзүнүн жылмаюу мамилесинде кем кылбаган мугалим мектебин жана классын сүйүү бакчасына айландырат. Диктаторлуктан алыс болуу, себеби убактылуу тартип орношу мүмкүн. Окуучу тартынчак, коркок болот. Окуучу сабакта активдүү жана шайыр отура албайт. Сабырдуу болуу ар бир кыйынчылыктын жана ийгиликтин сыйкыртуу жолу. Баалоонун түрлөрү. Диагностикалык баалоо. Формативдик баалоо. Суммативдик баалоо. Ашпозчу тамак жасап жатканда даамдаганы бул калыптандыруучу баалоо. Ал эми ушул тамактын ичилгени бул жыйынтыктоочу баалоо. Калыптандыруучу баалоонун компоненттери. Жеке окуп үйрөнүү процессине окуучулардын активдүү катышуусу. Окутуу процессин оңдоп түзүү. Өзүн өзү жана бири-бирин баалоо.
Кайтарым байланыш. Окуучулардын шыктануусуна баалоонун тийгизген таасири. Шыктандыруу белгилүү максаттарга жетүүнү камсыздоо үчүн иш-аракеттерге түрткү берүүчү процесс. Ички мотивация жеке каалоолор жана муктаждыктардын негизинде умтулуу. Тышкы мотивация демилге берүүнүн, мактоо, баалар, ардак грамоталар камтылган айлана чөйрөдөгү факторлордун негизинде умтулуу. Өзүбүздү ар дайым өнүктүрүүбүз, жашартуубуз керек, анткени мокой түшөбүз. Бүгүнкү күндө күчтүн символу бул интернет булактары. Бирок интернет булактарын чеги менен колдонуу зарыл. Себеби машиналардын сезими жок. Алар программалангандай иштейт. Компьютердеги оюнда тынымсыз душман өлтүргөн бала бир топтон кийин сезимсиз абалга келет. Чыныгы жашоонда окуучулар ушундай ойлонушу мүмкүн. Адам болгон окуучуга адамдык сезимдер айтылышы керек. Демек, технологиянын суук жүзүнө мугалимдер мээрими, сылыктыгы менен тең салмакта болуусу зарыл. Болбосо сапатсыз муундар өсөт. Машина сыяктуу сезимсиз жаш муундар жетилет. Интернетте ойногон бир оюнда сокку жеген бала эч нерсени сезбейт. Болбосо эшикке колу кыпчылган бала катуу ыйлап жатат. Себеби эшик чындык, колу кыпчылып ыйлоо да адамдык бир сезим. Демек, визуалдык дүйнө менен чыныгы дүйнө арасындагы айырмачылык окуучуларга абдан жакшы түшүндүрүлүшү зарыл.